Кудайдын буйругу менен биздин башыбызга ушул сыноону бериптир. Бул сыноону көтөрбөшкө айла жок. Эти пособия, последнее пособие, вот при вас было поднято в 2022 году до 8 тысяч. Но после этого какая инфляция пошла? Өзүбүздөн жаралган канды кантип биз ыргытып сала алабыз? Турмушуна, өзүнүн жашоосуна, социалдык өнүгүшүнө өзүнө өзү жардам бере албаган балдарды сүйрөп, каяка болбосун алып барып келе жатабыз. Практически мы не работаем. Сидим с этими детьми, ухаживаем за этими детьми. И за эти 2-3 месяца у многих семей образуются долги. Каждый раз мы друг у друга выпрашиваем, просим элементарно на хлеб, на воду. Кагылайын кыргыз элим, Садыр Нуркожоевич жана Камчыбек Кыдыршаевич, биз майыптуулугу бар балдардын ата-энелери болобуз. Ушул балдардын апалары болобуз биз. Биздин алып аткан жөлөк пулубуз бизге жетпейт, апаларга төлөнүп аткан акчабыз жетпейт. Биз муктаждыктабыз. Биздин балдар көрүп турасыздар, ушул балдарыбыздын тамак ашына жетпей жада калса, эттин кымбатчылыгы, тамак аштын кымбатчылыгы, дары дармектин кымбатчылыгы жада калса, балдардын өздөрүнө гигиеналык колдонуучу жалаяктарыбызга акчабыз жетпейт. 8000 сом акчаны кайсы бирине бөлүшүн биз билбейбиз. Урматтуу өкмөт башчылар, бизге көңүл буруп коюңуздар. Биз ушул кыш чилдесинде эгерде бардыгы жакшы болсо үйдө отурмакпыз. Бизди өкмөт көңүл буруп карап бакса, биз сөзсүз отурмакпыз. Бирок биз жетпегендиктен арга жоктон, айла жоктон чыгып атабыз. Арабызда муктаж болгон жесир апаларыбыз бар, жалгыз бой апаларыбыз бар. Алар деген ушул күндө, ушул айларда жашап жаткан батирлеринен куулуп чыкканга турат. Урматтуу ушул гикте отурган адамдар, биринчи кезекте ушу жаш апалар бар. Жаш апалар, жесир апаларыбыз бар. Ошолордун кезегин алдыга жылдырып, 100 кадыресе адамдын алдына чыгарып, жок дегенде 20 апага үй беришиңиздерди суранабыз. Бир үйдө 2 эмес 3төн майып балдарыбыз бар. Ошонун бардыгына толук кандуу акча төлөнбөйт. Ошол баланын 2 бала болсо, биздин арабызда ошондой апа бар. Бир балага бир төлөм төлөнсө, экинчи балага 50% гана төлөм төлөнгөн. Ошол үчүн биз суранат элек. Биз калаган эмеспиз мындай бала төрөштү. Биз дагы бактылуу жашоону көрүп, өмүргө бир келүүчү жашоодо кадыресе балдарды төрөп, бактылуу үй бүлөбүз менен жашагыбыз келген. Уважаемый Садыр Нуркожоевич, за нами стоят родители детей с инвалидностью. У детей такие диагнозы, как ДЦП, синдром Дауна, аутизм. У нас есть определенные чаты, и в этих чатах мы каждый раз обсуждаем свои проблемы. И одна из важных проблем – это поднятие наших пособий, потому что для таких детей родителям предусмотрено пособие всего лишь 8 тысяч в месяц. На эти 8 тысяч как можно жить? Мы не просто живем, а выживаем, потому что очень многие родители в последнее время еще не могут продлевать свою инвалидность для своих детей. Проблемы в этих медицинских комиссиях. Видите, у нас тяжелые дети очень. Поэтому очень мамочки, практически мы не работаем. Сидим с этими детьми, ухаживаем за этими детьми. И за эти 2-3 месяца у многих семей образуются долги. И каждый раз мы друг у друга выпрашиваем, просим элементарно на хлеб, на воду. Не говоря уже о витаминах, о реабилитации наших детей. Благодаря вам, благодаря вашему руководству, мы прекрасно видим, как у нас страна развивается. Налоговая служба всегда отчитывается, что они перевыполняют эти планы. Садыр Нуркожоевич, мы прекрасно знаем, что вы встречаетесь с такими сообществами, как с футболистами, с другими людьми, с другими сообществами. Но на примере президента Путина я могу сказать, Путин встречается и с такими сообществами, как мы. И мы очень просим вас принять нас на прием, потому что у нас есть не просто отчаяние, но у нас есть определенные предложения. Почему социально уязвимым слоям невозможно поднять эти пособия? Последнее пособие вот при вас было поднято в 2022 году до 8 тысяч. Но после этого какая инфляция пошла? Средняя зарплата в 2026 году по Бишкеку объявлена 44 тысячи сома. Можно же сравнить, да, 44 тысячи сома или 8 тысяч сомов. Кудайдын буйругу менен биздин башыбызга ушул сыноону
бериптир. Бул сыноону көтөрбөшкө айла жок. Өзүбүздөн жаралган канды кантип биз ыргытып сала алабыз же болбосо бөтөн жайларга таштап сала алабыз. Ушундай турмушуна, өзүнүн жашоосуна, социалдык өнүгүшүнө өзүнө өзү жардам бере албаган балдарды сүйрөп каяка болбосун алып барып келе жатабыз. Ошон үчүн бизге көңүл бурушуңуздарды аябай суранат элем. Кагылайын элим, сиздер да бизди колдоп, ушул сүйлөп аткан үнүбүздү бийликке жеткизип беришиңиздерди суранамын. Биздин акчабызды 100%га, баланын, апанын акчасын 100%га көтөрүп беришиңизди талап кылабыз, суранабыз. Бизди угуңуздар, суранабыз. Мына 2023 жылы биздин президенти Садыр Нуркожоевич ошо мамлекеттик ипотекалык компаниядан ошо социалдык ипотека деп бизге атайын ошо калктын аярлоо катмарына бизге ошо ипотеканы чыгарды эле. Ошо бүгүнкү күндө биз ошо артта калып кеттик. Биздики каралбай жатат. Мына 3 жылдан бери эле биз азыр тизмеде 3300 киши болдук. Болгону 50 гана кишиге берилди. 50 киши алдык, биз калганыбыз эмне болобуз билбейбиз. Биз 5 жылда, 10 жылда да ала албайбыз биз мынтип отурсак. Көп эле врачтарга, мына милицияларга, мугалимдерге, ГКНБларга кетип атат. 50% төккөн дольщиктерге кетип атат. Жапаров Садыр Нуркожоевич ошол убакта айткан, без очередь берилет деп. Без очередь эмес, биздики вообще каралбай жатат. Ушул жагын көңүл буруп карап беришсе, биз 2 жылдан бери кат жазып атабыз. Үнүбүз жетпей жатат президентке. Камчы Кыдыршайычке да жазып атабыз. Үнүбүз эч жакка жетпей жатат. Биз балдарыбыз менен кыйналып атабыз. Балдарыбыз постельный, коляскада. Ушул жагын биздин көз жашыбыз, ушу үнүбүз жетет деп үмүт кылабыз биз. Квартиралап жүрөбүз. Квартирага да алышпайт. Не то что мындай балдарды, обыкновенный балдарды алышпайт. Мына же лифт жок, же ванна жок сууга түшүргөнгө. Экинчи маселе болсо медицина. Дары аябай эле кымбат болуп атат. Аябай дарылар кымбат болуп атат. Дарылар даже аптекада жок болуп издейбиз, группалардан издейбиз. Дары каякта сатып атат, ушундай дары керек деп. Ушул маселелерди чечкиле. Пособия 8000 аз, бул аз. Мына баары кымбаттап атат. Памперс алабыз, 3000ге алабыз взрослый памперстин. Беркинде трусик алабыз. Памперс келе кетет. Мына тамак ашка канча дары-дармекке баары кымбатчылык. Ошолорду бизге чечип жардамдашкыла. Ушу ата-энелер баарыбыз кайрылып атабыз ушундай көйгөйлөрүбүз менен. Биз азыркы тапта көрүп жатасыздар, мына баланын ден соолугу канчалык оорлошконун. Бул баланы багып аткан мендей жаш апа эмес, 60ка чыккан апа. Ошол 60 жашка чыккан апа небересин кучактап, балдарына эркелеп жашай турган кезде ушул баланын көтөнүн алмаштырып, жалаягын издеп, бирөөдөн акча үмүттөнүп отурат. Ушул апаларга үйлөрдү берип, элибиз бизди бакубат жашоого алып келерин суранат элек. Булар дагы кыргыз элинин жараны болот. Бизди эч качан экинчи, үчүнчү сортто бөлбөшүңүздөрдү суранабыз. Биздин мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды, инвалид балдардын көйгөйлөрү абдан көп. Мен бирок медицина тарабынан бүгүн суранып кетмекмин. Бизде эпилепсия каршы дарылар ФОМСтон жазылып берсе дагы биз Кыргызстан боюнча таппай жатабыз. Ал дарыны ичпесе биздин балдар кээ бирөө кайтыш болуп да калып атат да. Бул аябай өкүнүчтүү ситуация. Анан мындай бир сунуш болуп атат. Бизде Кыргыз фармация заводу барго, ошондо бизге ушундай дарыларды чыгарып берсеңер, бизге абдан жакшы болот эле. Биздин балдар үчүн бир спецполиклиника куруп берип же бар болсо ошондой уюштуруп берсеңер, эпилептолог, кардиолог, невропатолог, психиатрларды ошол жактан жогорку билимдеги адистер иштеп бизди тейлеп берсе, биз кадыресе бизге жеңил болот. Анан ошонун арасында дагы мына менин балам 18ге чыкты, тишин дарылаш үчүн 50 миңден 100 миңге чейин акча керек экен. Биздин жөлөк пулубуз 8 миң болуп атса, анда биз кандай кайсы тишти айтабыз? Ошо бизге аябай оор болуп атат. Нанга, чайга кээ бирөөнө жетпей атса, бир памперсти бир пачкасы 3 миңден. Кээ бир үй-бүлөдө 2 баладан оркучан балдар төрөлүп калды. Ошондуктан
бизге да ушундай программа карап берсе. Поднятие этих пособий наших персональных ассистентов. Вот я являюсь персональным своему ребенку, но вот эти 7 тысяч, которые мы получаем, мы за этими детьми, мы на круглыми сутками смотрим, получается. 24 часа, 30 дней. И если вот эти деньги поделить на часовую ставку, часовая ставка у нас всего получается 10 сомов 60 тиинов. Где есть такая часовая ставка, скажите, пожалуйста. Уборщицы и то больше получают, чем мы. Они элементарно могут помыть полы и уйти спокойно дальше заниматься своими заботами. Мамочки же, ухаживая, ночами не спят, потому что у многих детей практически нету сна, нету лекарств, постоянно поднимается температура. В больнице практически не попасть, потому что скорая помощь, когда слышат, что ребенок с инвалидностью, они отказываются приезжать. Врачи же точно так же отказываются, говорят, что не хватает коек. Этих проблем, если перечислять, очень много на самом деле. Поэтому мы убедительно просим принять нас, активных мамочек, активных родителей, выслушать наши проблемы. Потому что если наши голоса не дойдут до вас, те министерства, которые ответственны, они годами не могут решить эти проблемы. Мы прекрасно знаем, что разрабатываются всевозможные программы, но этих программ недостаточно. Мы вышли сюда не просто так, мы вышли действительно из отчаяния. Бизге үй берсе жакшы болот деле. Ошо квартирага төлөгөн акчаны деле биз ошо ипотека төлөйт элек. Зато өзүбүздүн үйүбүз болуп кенен жашайт элек. Квартирада деле мына кожоюн эртең келип алып деле мына сатам же үйдө ремонт кылам десе биз каяка барабыз балдарыбыз менен. Биз деле эртеси күнү эмне деген коркуу эме менен жашайбыз биз. Көчөдө калабызбы депчи. Ушул жагын аябай суранабыз биз, өтүнүп кетебиз.